Урматтуу Сөөлжан багуучулар, Бишкек шаары Арчебешик конушу бүгүн 7 ноябрь 2022 жыл. Мына жерде Сөөлжан баккан бир буртум бар. Мен бул жерге кече Сарыөзөн базарына барып, акыркы коондорду алып келип, мына Сөөлжандардын үстүнө көмгө таштадым. Bölüp durup, anan et çağın жерге каратып таштадым. Мына бүгүн 7 ноябрь, анан күн сууп кетсе, мунун үстүнө дагы бир 60 сантиметрдей кылып көңдү үйөм. Көңдү үйүп туруп, анан үстүнө да картондорду жаап, анан кышка ошентип даярдайбыз. Муну кылган себебим биринчиден Сөөлжандар муну жеп аябай көбөйөт. Анан бул мындан арда чирийт, чиригенде ысык бөлүп чыгарат. Ошонун ысыгы менен Сөөлжандар кыштан чыгышат. Ошондой эле колдон келсе азыр Сөөлжанды кышка даярдап атканда мына алдына неме кылыңыздар. Мисалы эң алдына чөп, пияз, чирик пияз, капуста, эмне болсо, чыгылып чирий турган эмне болсо бардыгын жерге төшөп туруп, анан үстүнө көң таштап, анан ошонун үстүнө Сөөлжан таштасаңыздар, ошонун ысыгы менен Сөөлжан кыштан жакшы чыгат. Мына мен мына коондорду дагы бир жума 10 күндөн кийин ачам. Кандай болот көрөбүз. Азыр үстүн картон менен жаап, анан тегизин кара мындай атайын пленкасы бар. Ошо менен жаап коем. Анан 10 күндөн кийин көрөбүз.